Бишкек шаарынын мэрлигине өнүгүү прогресстен талапкер болгон Нурдин Абдылдаевдин арызын канааттандырбагандыгы үчүн аталган фракция борбордук шайлоо комиссиясын сотко берген. Себеби регламент боюнча мэрди шайлоо шаардык кеңештин сессиясында өтүшү керек. Бирок андай болгон эмес. Демек мыйзамсыз. Шаар башчысын шайлоо кандай өңүттө өткөн жана 1-май райондук сотунун чыгарган чечими тууралуу кезектеги материалда. Бүгүнкү күндө мыйзамсыз иш-аракеттер кадам сайын кездешет. Бирок баш калаанын жетекчисин тандоодо чекилип кетпеши керек эле. Алсак, талапка ылайык эл өкүлдөрү сессияда гана мэрди жабык добуш берүүнүн негизинде шайлоого тийиш. Бирок бул сапар андай болбогондугу белгилүү болуп калды. Уюштуруу иштери да чабал. Ал эми добуш берүү маалында Албек Ибраимовдун тарапташтары тарабынан өткөрүлгөн митинг эл өкүлдөрүнүн эркине басым жасагандай эле болуп калды. Алган эмес, залга кадимкидей алардын үнү угулуп турган. Бюллетендердин айрымдары булганган болсо да эмнегедир жарактуу деп табылган. Айталы дегенибиз, эл өкүлү деп шайланып келгендер кантип эле бир баракка жөнөкөй белгини койгонду билбесин. Андыктан бул жерде шайлоонун шайтан оюнун жагымсыз жыты келип жатканы байкалат. Нет, он действительный. Этот бюллетень действительный, неважно, какая там у него позиция. Такая же картина и в этом бюллетене. Мы тоже считаем, что галочка стоит, но так как отпечаталась паста в другом квадратике, мы считаем этот бюллетень действительным. Мындай мүчүлүштүктөргө карабастан кала башчысы шайланды деген бүтүм чыгарылган. Жыйынтыгында шаардык кеңештеги 45 депутаттын 29-у Албек Ибраимовду, ал эми 12-си Нурдин Абдылдаевди колдогон. 2 депутат баарына каршылыгын билдирген эле. Бул дагы жети булганган, эрежеге дал келбеген жазуулары бар бюллетендерди эске алганда. Ошентип мэрди шайлоо эрежеге ылайык өтпөгөнүн, сессия болбогонун жана башка бир катар далилдер камтылган документ, видеолор Нурдин Абдылдаев тарабынан бош айкомго жолдонгон. Бардыгы так көрсөтүлгөн менен эмнегедир БШК таразанын ташын башка жака оодарып койгон. Да, прошу проголосовать. Кто за предложенный рабочей группы проект решения? Прошу проголосовать. Жумушчу топтун жыйынында бош айком мүчөсү Атыра Абдрахматова мэрди шайлоо шаардык кеңештин сессиясында өтпөгөн болсо, анда ал мыйзамсыз болушу мүмкүн экендигин айтып чыгып, калыс добушун берген. Анын шектенүүсүнө Бишкек аймактык шайлоо комиссиясынын төрагасы Кайрат Маматовдун жана БШК мүчөсү Бактияр Кадыровдун сессия өткөн эмес деп айтуусу негиз болгон. На самом заседании мы говорим о выборах. То есть это чисто выборы мэра. Второе. Проводить сессию, я так полагаю, что председатель ЦИК не имел права, потому что там шли комментарии, там вступали в дебаты и тому подобное. И по регламенту, да, так как не было сессии, вы не можете ссылаться на регламент. Да? Мы просто проводили выборы, без сессии проводили выборы. Ошентип кечээ күнү Бишкек шаарынын жетекчилигине талапкер Нурдин Абдылдаевдин мэр шайлоо боюнча протоколдорун жокко чыгаруу боюнча арызын канааттандырбоо тууралуу борбордук шайлоо комиссиясынын 18 январдагы чечими 1-май райондук сот тарабынан каралды. Соттук жараян судья Жаныбек кызы Венера тарабынан жүргүзүлдү. Сот отурумун тасмага тартууга мүмкүн болбогондуктан биздин чыгармачыл топ сыртта күтүп турууга аргасыз болдук. Кийинчерээк белгилүү болгондой, процедура боюнча добуш берүү дароо эмес, шаардык кеңештин сессиясында каралышы керектиги белгиленген пункт каралган. Ошондой эле доо арыз менен кайрылган тарап бюллетендер экспертизадан өткөрүлүп, ишке тиркелсин деген өтүнүч келтирген. Бирок сот эмнегедир кажети жок деп өтүнүчкө каршылык билдирген. Мындан улам алдын ала божомол чыгарууга мүмкүн болуп калды. Айткандай эле жыйынтыгында 1-май райондук соту мэрликке талапкер Нурдин Абдылдаевдин бош айкомдун чечимине карата көрсөтүлгөн бардык пункттар боюнча коюлган айыптоолорун четке какты. Эми өнүгүү прогресстен көрсөтүлгөн талапкер 2 сутка аралыгында мындан жогорку инстанцияга кайрылууга укуктуу. Самара Акылбекова, Бекжан Камзаев, Сентябрь.